21 кылым бул информационный кылым, мобильный кылым. Өтө тез убакыт тез өтүп атат. Ушунчалык капитализмдин кылымы болуп калды. Адамдар бири-бири менен таймашып калышты да. Аял дагы бул жерде өзүнүн орду бар. 21 кылымдагы аял бул мобилдүү болуш керек, бардык нерсеге жетише билиш керек. Мурда менде мындай стереотип болгон, мындай ишеним болгон, установка болгон. Аял киши акча тапса жукпайт. Аял кишинин тапканы бул жугумсуз, берекесиз, канча таппасын эч кандай бир жукпайт. Эгер эркек кичине тапса дагы жугат, бирок аял көп тапса дагы жукпайт деген бир стереотип болгон. Ошол стереотипти, ошол установканы кетириш үчүн мен Сингапурга, Тони Роббинске баргам. Ошол жерде биз процесс Диккенсадан өткөнбүз. Как раз ошол установканы коюп туруп мен ошондон тазалангам. Ошондон кийин менде ошол стереотип кеткенден кийин мен 21 кылымдын мобилдүү аялына айландым десем болот. Эгер менде ошол ишеним болгондо, дагы деле мен аракет кылбасам керек эле. Качан менде аял дагы акча тапса жугумдуу болот, акчанын эч кандай бир мужской же женский болуп бөлүнбөйт экенин түшүнгөндө, мен бардык мүмкүнчүлүктөрдү 21 кылым берип жаткан бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдоно баштадым. Бул баягы эле социальный сеттер, баягы эле интернеттин күчүн жана азыркы маалыматтардын күчүн пайдаланып, мен ушундай жашоо кура алдым. Азыр үй бүлөмө дагы жетишем. Мисалы мен үйдө эле иштейм, онлайн. Үй бүлөмө да жетишем, ошол эле мезгилде жумушума да жетишем, командам бар, командама да жетишем, и туугандарыма да жетишем. Баарына жетишсе болот, эгер убакытты туура пайдаланса. 21 кылымдын аялы, кыскасын айтып кетейин, бул убакытты туура пайдалана алган мобильный аял, баарына жетишкен аял. 21 кылымдын мобилдүү аялдардын эң чоң көйгөйү бул кантип жетиш керек. Чынын айтсам, мен эч нерсеге жетишпейм. Бардыгы айтат, кантип жетишесиз бардыгына. Бирок мен өзүмө бир баарына жетишип кеттим деп элестете албайм. Себеби дегенде, сиз баарына жетиштим дегенде, демек сиз өспөй каласыз. Баарына жеттим, же болбосо мен ийгиликке жеттим деген адам бул өспөй калат. Ошондуктан сизде кандайдыр бир ачарчылык болуш керек. Менде дагы деле көп нерсеге жетишпедим деген ачарчылык бар. Ошондой бир хватка бар, дагы деле бир нерсеге жетпедим деген. Баарына жетиш үчүн план түзүш керек. Сонун сөз бар, планы бар дурак, планы жок генийди жеңип салган экен. Баарына жетиш үчүн баягы эле план. Күндө мен кечинде өзүмө план түзөм. Эртең саат канчада кай жерге барам, эртең саат канчада кайсыл жумушумду бүтүрөм. Албетте баардыгын идеалдуу жасаш кыйын. Эгерде форс-мажорный ситуациялар болот, бирок мен планы жок, жөн эле жатканда эч нерсеге жетишпейм, бир эч нерсени бүтүрө албайм, бирок мен план түзгөндө сөзсүз түрдө чоң иштерди аткарып коем. Ошондуктан күндө мен кечкурун эртең эмне жумуш кылам деп план түзөм.